Учурда Борбор калабыздагы тигүүчү цехтер мекени үчүн кызмат кылган жоокерлерибизге уктоочу кап тигип жатышат. Дал ошол уктоочу капты акысыз тигип жаткан шаарыбыздагы тигүүчү цехтердин биринин ээси Нургүл Турарбек кызы бул иш кандайча башталып калгандыгы тууралуу айтып берди. Мен бул сферада иштегениме 3,5 жыл болду. 2 жыл Россия жергесинде үйрөнүп, иштеп келдим. Азыр 1,5 жылдан бери өзүм жеке цехимди ачып, чакам. Ал жерде биз этнический төшөктөрдү, этно төшөктөрдү чыгарабыз. Этнопик деген бренд. Анан азыркы учурда ушул Кыргызстанда мындай оор кырдаал болгон үчүн аскерлерибизге кандай көмөк көрсөтөбүз деп ушул инициативаны биз Кыргызстандан чыккан патриот жигитибиз Урмат байкебиз менен биргеликте ушул жумушту алып баратабыз. Буюрса бир канча кишилер, диаспора, кыргыз диаспоралары, колунда бар кишилердин баары көмөк көрсөтүп, жардам колун сунуп атат. Жеке эле бул менин цехимде тигилбейт, бир канча цехте тигилет. Мини жана чоң Абдулла деген цехтен чыгат, Сүйүмкан эженин цехинен чыгат. Ушундай цехтер бар, чоң эжелердин, байкелерибиздин. Анан жеке үйүндө отуруп алып деле тигип беребиз, бирден болсо дагы тигип беребиз, акысыз тигип беребиз деген инсандар жок эмес. Азыркы учурда биз биринчи процесс, спальный мешоктун процесси бул жерде жүрөт. Бул тканьды дагы биз Мадинадан алдык. Ал жерде администрациябызы дагы жөн турган жок. Бизге аябай минимальный цена менен берди. Ал жерде аябай терең ыраазычылыгымды билдиремин. Нургүл айымдын айтымында уктоочу каптын узундугу 2 метр 10 сантиметр, туурасы 75 сантиметрди түзүп, баарына стандарт тигилип жатат. Уктоочу кап жоокерлерибиз жанына алып жүрүүгө ыңгайлуу, жеңил жана каалаган жерине салып ичине уктаса болот. Вот достор, вот биздин мешогубуз даяр болду, спальный мешок. Эжеке 40 минутада тиктиңизби? Бир спальный мешокто 40 минутада тикти. Азыр жандос жатып көрөт. Ага. Бисмилlah. Не разработано, потому что, чтобы снова показать, не для сила, да? А так... Нормально, да? Да. Свободно, да? Ну, как худым вы, да. Если пополнее. Экинчи процесс бул жактан башталат. Даяр тканьдарды бул жерге алып келип, бычып, бычкандан кийинки спальный мешок бат эле бул жерден тигилет. Ашыкчасын башка чоң ири цехтерге жана чакан цехтерге беребиз. Эжекелерибиз кыргыз айымдар, ошо цехте иштеген айымдардын баары бекер акысыз тигип беришип атат. Колдоолоруна аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Бир күндүк убактысын бөлүп атайын биздин кыргыз аскерлерибизге акысыз иштеп берип жатышат. Азыркы учурда биз кылып аткан жумуштарыбызды соцсеттерге киргизип, инста баракчабызга киргизип, элдерге көрсөтүп, бизден кийинки муунга үлгү болсун деп киргизип атсак, ар кимдин ар түрдүү пикирлери бар экен. Ал жерде жазып атышат, силер пиар кылып атасыңар деп. Жок, пиар эмес. Мындан кийинки инилериме, сиңдилериме ушундай үлгү болсун деген эле үмүт менен киргизип атабыз. Биз андай негатив сөздөргө көңүл бурбай эле жумушубузду алып баратабыз, Кудай буйруса. Биз кыргыз айымдары, тигүүчү айымдар негизи эле чек араны коргой албасак дагы аскерлерге жылуу жумшак жатсын деп спальный мешок тигип, колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз. 2021-жылдын апрель айынын аягында чыккан кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан улам каза болгон 12 жаштагы Мадина Рахматжанованын өлүмү мени азыркы иштерди кылууга түрткү кылды дейт Нургүл айым. Былтыркы каргашалуу окуяда мен Россия жергесинде болгом. Ошондо менде аябай Мединанын окуясынан кийин аябай мындай жүрөгүм өйгөн нерсе болду. Жок дегенде мен курал бере албасам дагы ушуларды защита кыла турган бронежилет тигем депчи. Анан кийин аябай аракет кылдым. Бирок бронежилетти тигиш оңой эле экен, бирок ичиндеги жанагы эмелерин коргоочу резинасын алыш дагы кыйын экен. Анан аябай кымбат болгондуктан мен ал максатыма жетпей калгам. Жок дегенде ошо чек арадагы адамдар
ички органын сактап калса тирүү калат деген эле максат болгон да. Быйыл насип экен. Мен аскерлерге ушинтип себепчи болуп жардам берип атам. Тиккендерге жалпы эле акча жагынан, транспорт жагынан, кандай көмөк көрсөтүп аткан жагынан цехтерин бошотуп берип атат. Бир күндүк убактысын бөлүп берип аткан инсандардын баардыгына ыраазычылык билдирем учурдан пайдаланып. Бардыгы ошол кыргыз эли үчүн, өзүбүздүн мекенибиз үчүн, биздин ажообузду Кудайым өзү колдосун. Аябай азыркы учурда жакшы иш аракеттерди кылып атат. Буюрса мекенибиз тынчтыкта, аманчылыкта, жакшылыкта ушундай эмдерүүлөрдү берели буюрса.